عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى للمتحابين مثل النكاح رواه ابن ماجه والطبراني وابن جميع الحاكم في المستدرك والبيهقي. Hazreti İbn Abbas radıyallahu anh aytat, Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Lam yura lil mutahabbayni mislun nikah. Eki жақсы көрген адамға нике сияқтуу ешбір нәрсе көрінген емес, болған емес. Оның екі мааниси тең бар. Bir мааниси қандай? Никеге чейинки сүйүү емес, негизги сүйүү бул никеден кийинки мамиле деген деле хадистин мааниси чыгат. Эки жакшы көрүүчү адамга нике сыяктуу көрүлгөн эмес, болгон эмес. Демек, бул мурда жакшы көрдүм деп жүргөнү менен бирок нике сыяктуу көрүнгөн эмес, демек эң жакшы сүйүү бул нике аркылуу пайда болгон сүйүү болуп саналат. Yani ага чейинки жөн эле напстын каалоолору болуп эсептелет деген маанини да туюнтат. Экинчи жактан бул хадистин мааниси кандай болот? Эки жакшы көргөн адамдарга нике сыяктуу нерсе жок. Жакшы көргөн болсо дароо никелешсин, мындан башка айла жок. Эң жакшы нерсе никелешүү. Бала кызды жакшы көрүп калды, кыз баланы жакшы көрүп калды, жүрөгүнө бири-бирине жылуулук сезим пайда болуп калды. Эми никеден өткөн нерсе жок, дароо никеге амал кылсын. Экөө никелешсин деген мааниси чыгат. Эмне себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, себеби эгер буга амал болбой турган болсо көп бузукулук болот. Мисалы бир жигит бир кызды көрүп калды. Ал туурасында укту, аябай жакшы экен, диндар экен, адеп ахлагы жакшы экен, жакшы үй бүлөдөн экен деп, анын жүрөгүнө ага болгон кызыгуу, сүйүү сезим орношуп баштады. Кыз деле бул туурасында укту. Ушундай жигит бар экен, жакшы диндар, адеп ахлактуу, кулк мүнөздүү деп аны уккандан кийин экөөнүн жүрөгүндө сезим пайда болуп калды. Бири-бирини көрдү, бири-бирини жакшы көрүп калды. Андан кийин эми нике болбой турган болсо эмне болот? Эми бир канча бузукулуктар ачыкка чыгат. Эгер бул буну жакшы көрүп туруп башкага турмушка чыгып кетсе, бул буну жакшы көрүп жүрүп туруп башкага үйлөнүп алган болсо, өмүр бою жүрөктүн жакшы көрүүсү башка, акылдын, мээнин жакшы көрүүсү башка да. Мээ менен өзүңүздү ишендиресиз, жок мен буну менен жашап жатам, мен буну жакшы көрүш керекмин дейсиз, бирок жүрөгүңүздөн болбой эле мурдакы картинкалар, мурдакы сүрөттөр кайра келе берет да. Ошондой жашоодо ызычуу болбош үчүн пайгамбарыбыз ушу хадисте айтып атат. Эки жакшы көргөн адамдарга нике сыяктуу нерсе жок. Нике кылсын, бири-бирин жакшы көрүп калгандан кийин эми нике кылсын.